Арбаңыздар, ардактуу адабият ишкабыздары. Орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Анна Каренина романын белгилүү адабиятчы Тазабек Саманчендин которуусунда тааныштырууну улантабыз. Эң эле тез кайттыңыз го котом, деди Агафья Михайловна. Сагынып кеттим, Агафья Михайловна. Конокто болгонуң жакшы, бирок өз үйүң андан артык, деди дагы кабинетин көздөй басты. Алып келген шамдан кабинеттин ичине акырындап жарык кире баштады. Баягы тааныш көрүнүштөр, бугунун мүйүзү, китеп коюлган текче, алда качан эле оңдолууга тийиш болгон печтин күзгүдөй жалтыраган бетинин үстүндөгү бузулган тешик, атасынын отурчу диваны, чоң стол, стөл үстүндө ачылуу жаткан китеп, сынык пепельница менен өз колу менен жазылган дептер баары түгөл көзүнө көрүндү. Мунун баарын көргөндө жолдо ата самап келген жаңы турмуш жөнүндөгү анын ою күмөндүү боло түштү. Бул анын өткөн өмүрүнүн белгилери аны ортого алып, жок, сен бизден кетип, башкача болуп кете албайсың. Баштагандай болсоң, дагы эле дал ошондой болуп, турмушка дайыма ишенбей, өзүң эч качан ыраазы болбой, өзүңдү оңолтмокчу болуп, куру бекер убараланып, кайта төмөн кулап, өзүңө келбей турган жок багытты курулай күтүп жүрө бересиң деп айтып турушкандай. Бирок мындай деп айтып тургандар анын буюмдары гана боло турган. Ал эми өзүнүн көңүлүнөн чыккан башка бир үн өткөнгө багынуунун кереги жок. Өзүңдү өзүң ойлогонуңдай болтура аласың деп айтып тургандай. Левин ошол үнгө дитин коюп, ал бир путтук 2 гиря таш жаткан үйүнүн бурчун көздөй басып барды дагы, өзүн чыйралтмакчы болуп гимнастика жасап, бул экөөнү көтөрө баштады. Сырттан баскан дабыш угулду. Гиря ташты ары бери кое койду. Приказчик келип кирип, Кудайга шүгүрчүлүк деп, бүт чарбачылыгы өз калыбында экендигин баяндап келип, жаңы сушилкага кургаткан гречка коноктун күйүп кеткенин айтты. Бул кабар Левиндин ачуусун келтирди. Анткени бул жаңы сушилканы Левинден өзү салдырып, жарым-жартылайын өзү ойлоп жасаткан. Приказчик бул сушилканын салынышына каршы болгон. Эми ал гречка коноктун күйүп кеткендиги жөнүндө ичинен табалап айтты. Левин ал коноктун өзү кан какшап айткан чаралары колдонулбагандыктын натыйжасында гана күйүп кеткендигине чын көзү жетти. Ал буга капа болуп, приказчикке сөгүш берди. Бирок көрсөтмөдөн сатылып алынган уйларынын ичиндеги эң мыктысы жана кымбаттуусу болгон Паванын тууганы ал үчүн баарыдан кубанычтуу, баарыдан дагы маанилүү болду. Кузьма, тонду алып кел, сиз болсоңуз фонарь алдырыңыз, барып көрөйүн, деди приказчигине. Асыл тукум уйлардын уйканасы үйүнүн арт жагында боло турган. Ал куроодон кыйгап, сирендин жанындагы күрткү карды жандап өтүп, уйканага келди. Тоңгону калган эшик ачылганда жаңы жампанын жылуу буусу бур этти. Жаңы төшөлгөн саман үстүндө жаткан уйлар көнмүш болбогон фонардын жарыгын таңыркай карап, ордуларынан козголушту. Голландка уйларынын кайкалаган жып-жылма карала жундуру жыбырап көзгө көрүндү. Бүркүт аттуу зоот бука темирчүлүсүнөн байлалуу жаткан экен. Жанынан кишилер өтүп бара жатканда ордунан турайын деп барып, кайта айнып, көп этип гана тим болду. Чоңдугу гипопотамдай болгон келишимдүү кызыл Пава келгендерге көчүгүн салып, музоосун калкалап жыттагылады. Левин Паванын турган бөлмөсүнө кирип, аны айландыра бир сыйра карады дагы, анын узун шыйрак сарала музоосун тай таңдатып ордунан тургузду. Кооптуна түшкөн Пава мөөрөйүн деп бара жатып, Левин музоосун аны көздөй кайта жакындата түрткөндө, ал оор күрсүнүп алып, тилинин тарагы менен музоосун тарай баштады. Музоо эмчигиздеп, энесинин чаткаягын мурду менен түрткүлөп, көйрөгүн шыйпаңдатат. Биякты жарык кыл, Федор фонарды бери кыл, деди Левин музоону карап жатып. Энесин жазбай тартыптыр. Өңү бекер атасына окшоп калган экен, өтө жакшы, мүчөлүү да, узун да экен. Жакшы эле эмеспи? Я, Василий Федорович, деди приказчигине музоонун кубанычынан гречка конок жөнүндөгү капачылыгын унутуп. Бу жаман, анан кимди тартмак эле? Баса сиз кеткендин эртесинде Семен
нарядчик келди. Ошону менен келишип коюу керек эле, Константин Дмитриевич, деди приказчик. Машина жүрүндө болсо мурун өзүңүзгө айтканмын. Жалгыз ушул маселенин өзү гана анын ири жана татаал чарбачылыгынын бүт камылгасын түгөлү менен кайта эсине түшүрдү. Ошондо ал уйканадан чыгып, туп-туура конторуна барып, анда приказчик менен нарядчик Семен экөө сүйлөштү дагы кайта үйүнө келип, үстүңкү катарындагы мейманканасын көздөй түз басты. Левиндин үйү алда качан салынган чоң үй болуучу. Ал жалгыз өзү болсо дагы үйдүн баарына от жактырып, жалгыз ээлеп тура турган. Анын азыркы планы боюнча бул кылганы жакшы эмес экендигин жакшы билүүчү. Бирок бул үй Левин үчүн өзүнчө жаткан бир айрыкча дүйнөдөй көрүнүүчү. Бул болгондо да анын ата-энеси жашап өткөн дүйнө боло турган. Ата-энесинин жашаган турмушу адилеттүүлүгү, артыкчылыгы жагынан Левинден самаган идеалы катарында болгондуктан, ал үйлөнгөндөн кийин өзүнүн аялы, үй бүлөсү болуп, ошол турмушту кайта калыбына келтирсем деп самай турган. Левин өз энесин элес булас билүүчү. Анын энеси жөнүндөгү түшүнүгү ал үчүн эң эле ыйык, касиеттүү түшүнүк эле. Анын оюнча келечекте үйлөнө турган зайыбы өз энесинин сыңарындай, адагы аялдардын эң асыл, эң сонун, эң бир касиеттүү идеалы болууга тийиш эле. Анын оюнча аялды никелебей туруп сүйүү мүмкүн эмес деп түшүнгөнү мындай гана турсун. Ал сүйүү деген сөздөн да эң абалы бала чаканы көз алдына келтирип, андан кийин гана аны бала чакалуу кылган ошол аялды көз алдына келтирүүчү. Ошондуктан үйлөнүү жөнүндөгү анын түшүнүгү үйлөнүүнү сандаган жөнөкөй тиричилик ишинин бири катарында түшүнгөн тааныштарынын көпчүлүгүнөн бөтөнчө эле. Левин үчүн бул келечекте анын бак таалайын чече турган турмуштун эң негизги учуру катарында болуучу. Так ошондон азыр ал кеч үйгө тийиш болуучу. Левин өзү ар дайым чай иче турган кичинекей мейманканасына келип кирип, колуна китеп алып креслого отурду. Агафья Михайловна ага чай алып келип берип, каадасынча "Отурайынчы отом" деп терезе жактагы орундукка барып отурду. Левин өзүнүн кадимки тилегинен такыр кечип кете албастыгын, ансыз күн көрө албай тургандыгын эми сезип, ага таңыркады. Кити мененби же башка бирөө мененби? Айтор ал орундоого тийиш. Ал китебин окуп, окуганын ойлонуп, кээде басылып койбой быдылдай берген Агафья Михайловнанын сөзүн укканы токтоло калып, ошону менен бирге чарбачылыгы менен келечектеги үй бүлөлүү турмушунун ар түрдүү сүрөттөрү бириндеп көз алдына келе калат. Анын жан дүйнөсүнүн терең түпкүрүндө кандайдыр бир нерселер акылга чагылып, уюп жатканын көңүлү сезет. Ага Агафья Михайловнанын Прохор Кудайды унутту. Ал ат сатып алгын деп Левин сыйлыкка берген акчаны баш көтөрбөй арак ичип, аялын өлөөрчө сабап таштады деп айткан сөзүн угуп отурду. Ал сүйлөгөн сөздү угуп отуруп, китепти да окуп, ошол окугандан келип чыккан ойлорун байланыштыра отурду. Окуганы жылуулук жөнүндөгү Тиндальдин китеби боло турган. Тиндальдин тажрыйбаны оңой олтоң жасай салгандыгы үчүн мактангандыгы менен философиялык пикиринин жакырлыгы үчүн сөккөндүгү эсине түштү. Анан капилеттен эле 2 жылдан кийин менин уйларымдын ичинде 2 голландка болот. Паванын дагы түрү болушу мүмкүн. Бүркүттөн туулган 12 кунажындын көркүн чыгарып, тиги үчөөнү кошо жайып жиберсек, кандай сонун болор эле деген ширин пикир анын оюна келди. Левин китебин кайта окуй баштады. Ана макул, электр менен жылуулук бир эле болсун. Ал эми теңдемеде маселе чыгаруу үчүн бир сандын ордуна экинчисин коюунун мүмкүнчүлүгү барбы? Жок. Анда кандай болду? Жаратылыш күчтөрүнүн ортосундагы байланыш ансыз эле адамга өзүнөн өзү сезилет. Бах чиркин, Паванын моюнчасы келишкен сарала уй болсо, анан бул үчөө бүт уйлар менен кошо жайылса, кандай сонун. Аялым коноктор болуп уйлардын алдынан чыксак, анда аялым мына бул кунаажынды Костя экөөбүз баладай багып өстүрдүк дейт. Анда коноктор: "Сиз кайдан жүрүп мындай ишке кызыга турган болдуңуз?" дешет. "Күйөөмдү кызыктырган маселенин баары мени дагы кызыктырат эмеспи?" дейт. Эми ошонун өзү ким болду? Ошондо Москвада болгон окуя эсине түштү.
Амалың канча? Аны үчүн мен айыптуу эмесмин. Эми бардыгы башкача болууга тийиш. Турмуш ага жол бербейт, өткөндөр ага жол бербейт дегенден өзү келжиреген сөз. Эң эле жакшы жашоо үчүн салыштыруу керек. Левин башын өйдө көтөрүп ойго кетти. Ээсинин келишине кубанып, алиге кубанычы басылбай, короодо үрүп жүгүрүп жүргөн карыган Ласка куйругун шыйпаңдатып, салкын аба жыттанып үйгө кирип келди. Кирери менен ээсине барып, башын анын скул астына катып, эркелетсе экен деп ыйламсырай кыңшылады. Тили гана жок, деди Агафья Михайловна. Өзү ит болсо да ээсинин кейиштүү келгенин билип турат. Эмнеге кейиме келем? Мени билбей турат дейсизби, ботом? Төрөлөрдү билгидей эле болдум. Жаштайымдан төрөлөрдүн кызматында чоңойдум. Капа болбо, берекем. Дениң соо, күнөөдөн оолак болсоң эле болгону. Левин Агафьяны тигиле карап, ал өзүнүн ички сырын айныбай түшүнгөнүнө айраң таң калды. Эмне, дагы чай алып келейинби деп, Агафья пиаланы алып чыгып кетти. Ласка дагы эле башын анын кол алдына каткылай берди. Левин иттин сылап эркелеткенден кийин ал анын бут астында түрмөктөнө жатып, сунуп жиберген арткы шыйрагынын үстүнө тумшогун койду. Эми иштин баары жакшы, баары жайында деп санаасы тынчыгандай Ласка эстеп оозун ачып, эрден шалп эткизди дагы курчу кеткен эски тиштерин жаап, ылжыраак эрдин кымтыды. Левин итинин бул кылганынын баарын көз айырбай байкап отурган. Мен деле так ушундаймын, деди. Ал өз алдынча, так ушундаймын. Болуптур, иштин баары жакшы. Балдын эртеси, эрте менен эрте Анна Аркадьевна өзүнүн ушул күнү Москвадан чыга тургандыгы жөнүндө күйөөсүнө телеграмма жиберди. Жок, менин жөнөшүм керек деп айнып жүрмөкчү болуп калганын, толуп жаткан кыжаалат ишин унутуп калган немеден бетер жеңесине айтып жатты. Жок, бүгүн эле жүргөнүм оң. Степан Аркадьевич түшкү тамакты үйүнөн ичкени жок. Бирок саат 7-де келип, карындашын узатып чыкмакчы болду. Кити дагы башым ооруйт деп кат жазып жиберип, өзү келгени жок. Долли менен Анна балдары менен англис аял болуп өздөрү гана түшкү тамакты ичишти. Балдардын туруксуздугунанбы, же алардын эң эле сезгиштигиненби, айтор ким билсин, Аннанын бүгүн алар жакшы көрүп калышкан күнүндөгүдөй эмес экендигин, баштагысындай аларга көңүл бурбаганын сезишти дагы, дароо эле эжекесин баштагысындай жакшы көрбөй, аны менен ойнобой калышты. Анын кеткени жатканын балдар капарына да алышкан жок. Анна эртеден бери жол даярдыгы менен алек. Москвалык тааныштарына кат жазды. Болгон чыгымдарын эсептеп, буюм тайымдарын жыйнаштырууда. Доллиге ал кандайдыр бир сабыркаган немедей болуп көрүнө берди. Ал сабыркаганда да Доллинин өзү өз башынан жакшы биле турган, кандайдыр бир себептин натыйжасында же көбүнчө өзүнө өзү нааразы болуп, камсыраган абалда боло турган. Тамактан кийин Анна өз бөлмөсүнө кийингени чыгып кетти. Долли анын артынан барды. Бүгүн сен кандайдыр бир башкачасың да, деди Долли. Менби? Ошондой көрүнөмбү? Менин башкача болгон жерим жок, бирок жарым эс болуп турамын. Кээде ошондой боломун. Ыйлагым эле келе берет. Мунун өзү бир опсуз, бир орунсуз жорок, анан басылып калат деп. Анна жеберете сүйлөдү дагы, түнкү кеп такыясы менен батис жоолугун салып жаткан кичинекей баштыкка кызарып кеткен бетинен кетти. Көзү жоодурап жайнап, жашылданып жаш кылгырды. Ушинтип Петербургдан дагы кетким келгени жок эле. Эми мындан да кетким келбей жатат. Мында келип бир жакшылык иш иштедиң, деди Долли аны баамдай карап. Анна аны жаш тегеренип, ымдалышкан көзү менен карап алды. Андай дебегин, Долли. Мен эчтеке иштегеним жок, иштей албайт делем. Сүйлөшүп алган немедей, элдин баары мени бузмакчы боло беришет. Көп учурда мен ошонусуна таң калам. Мен эмне бүтүрдүм? Жана эмне бүтүрө алмак элем? Кечирим кылууга жараган сенин жүрөгүң жеткен гүл экен. Сен болбосоң, мындай болорун Кудай билет эле. Эмне деген бактылуу жансың өзүң, Анна, деди Долли. Сенин түшүнүүңдүн баары ачык айкын жана жакшы. Англичандар айткандай, ар кимдин өз көңүлүндө skeletons бар. Башкача айтканда, кейиштүү сыры болот. Сенде
Кандай скелетонс болмок эле? Менде бар деп Анна капилеттен айта салганда, жашы тыйылгандан кийин анын эрди капилеттен шылдыңдай анткор күлүмсүрөп бүйрүлө түштү. Андай болсо сенин скелетонсуң кейиштүү болбостон кубанычтуу болуу керек деди. Долли күлүмсүрөй. Жок, кейиштүү. Эмне үчүн эртең кетпестен бүгүн кетип бара жатканымды билесиңби? Эртеден бери мени алек кылган ушул сыр эле. Аны сага айтып берейин, деп Анна креслого чалкалай отуруп, Доллинин теке көзүнө карады. Ошондо Долли Аннанын кулак учуна чейин, желкесиндеги чыгырык тармал чачынын түбүнө чейин кыпкызыл болуп кеткенин көрүп, айраң таң калды. Ошентип деп Анна сөзүн улантты. Китинин эмне үчүн тамакка келбегенин билесиңби? Ал менден бирөөнү күнөөлөп отурат. Анын көңүлүн мен буздум. Бул бал тамашасы ал үчүн кубаныч болбой кыйноо болгондугу үчүн мен айыптуумун. Бирок чын-чынына келгенде мен айыптуу эмесмин. Болсом да азыраак эле айыптуумун деп. Азыраак эле деген сөздү үнүн ичкертип созуп айтты. Капырай, сен муну так эле Стиванын өзүндөй айттың, деди Долли күлө сүйлөп. Анна буга ыза болду. Жок, андай эмес. Мен Стива эмесмин, деди кабагын чытып. Мен муну сага өз башыма өзүм толук ишенгендигимден гана айтып отурамын, деди Анна. Ал ушундай деп айткан мүнөттүндө бул сөзүнүн чын эмес экендигин өзү сезди. Ал өз башына өзүнүн ишенбегендиги мындай турсун, Вронскийди эстегенде сабырсызданып кете турган. Ошондуктан ал кетейин деп кетип бара жатпастан, аны экинчи жолуктурбайын деп кеткени жатты. Туура, сен аны менен мазурка бийледи деп Стива мага айткан эле. Анан ал мунун кандайча болуп кеткенин өзүм да байкабай калдым. Менин жеңе болоюн деген эле оюм бар эле. Анан кокустан башкача болуп отурбайбы? Балким мен өз эркимден тышкары. Анна кызарып кетип токтоп калды. О, андайдалар дароо сезе коюшат, деди Долли. Эгер мен анын оюнда чын эле бир нерсенин бар экенин билсем, анда аябай катуу капа болгон болор элем, деп Анна анын сөзүн тороду. Ошондуктан мунун баары унут болоруна менин көзүм жетет. Анан Кити мени жек көрбөй да калар. Эгер чынымды айтсам, Анна, Китинин ошону менен кошулушун каалабаймын. Вронский бир күн да болсо сени сүйүп калып, ал экөөнүн арасы бузулса жакшы болгон болор эле. Койчу, кантип ошондой болсун деп Анна өзүнүн оюнда турган бул сөздү башканын оозунан укканда кубанычтын боёгу кайта дагы тамылжып бетин каптады. Ошентип өзүм аябай сүйүп калган Китини көзүмө душман кылып кайтып бара жатам. Кое кал, эми анын сүйкүмдүүлүгүн айт, муну өзүң түзөтө берсиң. Долли, ошондойбу? Долли жылмайып күлүп жибербей, араң эле чыдап отурду. Ал Аннаны жакшы көрө турган, бирок анын да мындай осолдук жайын көрүп, өзү ыраазы да болуп отурат. Душман кылып дейсиңби? Жок, андай болуу эч мүмкүн эмес. Мен силерди кандай сүйсөм, силер да мени так ошондой сүйсөңөр экен дейм. Эми мен сизди баштагыдан дагы артыгыраак сүйө турган болдум, деди Анна көзүнө жаш алып. Бүгүн мен жарым эс болуп турамын. Ал жоолук менен бетин сүртүп алып, кийине баштады. Анна жуп жөнөгөнү жатканда, кечигип калган Степан Аркадьевич бети кыпкызыл болуп, жадырап жайнап, вино сигара жыттанып кирип келди. Аннага кошулуп, Доллинин дагы көңүлү бошоп, коштошуп жатып кучактап, ага шыбырады. Эсиңде болсун, Анна, кылган жакшылыгыңды эч качан унутпаймын. Сени эң артык досумдай сүйө турганым эсиңде болсун. Анчалык арзай албаймын, деди Анна, Доллини өөп жатып, көзүнүн жашын жашырып. Сен мени түшүндүң, түшүнмөкчүсүң да, аман бол эме жакыным. Кудайга шүгүр, бүттү эми баары, деген пикир 3-чү коңгуроого чейин вагондун ичиндеги өтө турган жолду тосуп турган агасы менен биротоло коштошуп ажырашкандан кийин Анна Аркадьевнанын эсине биринчи келди. Ал Аннушка менен катар кичинекей диванчага отурду дагы күйгүм жарык болуп турган вагондун ичин айландыра карап алды. Кудайга шүгүр, эмертең Сережа менен Алексей Александровичтин үстүндө болом.
турмушун баштагысындай эле жакшынакай болуп, өзүнчө көнүмүш улантыла бермекчи. Анна күнү бою эң эле чыдамдуулук менен жол сарамжалынын камылгасында болгон болчу. Эми да ал так ошондой эле вагонго жакшылап жайланышып отурду. Лыпылдаган кичинекей эптүү колу менен ал кызыл сумкасын ачып, андан кичинекей жаздыкчаны алып терезеге коюп туруп, аны кайта жапты дагы, анан бутун жакшылап кымтылап уруп туруп, тынч алып отурду. Бир оорулуу аял жатканы төшөгүн сала баштады. Андан башка дагы бир эки аял Анна менен сөзгө келишти. Анда отурган дагы бир жоон кемпир бутун ороп чулгап жатып, вагондун начар жылытылгандыгы жөнүндө нааразыланып жатты. Анна алиги эки аялга бир-эки ооз сөз менен жооп кайтарып, ал аңгемеден кызыктуу түк эчтеке чыкпай турганын байкагандан кийин Аннушкага фонарь алдырып, аны креслонун туткасына илди дагы сумкасынан китеп тиле турган бычак менен англис романын алды. Эң алды ал китепти жакшылыктуу окуй албады. Адегенде жайланышып тынчый албай жаткан элдин опур-топуру алагды кылды. Поезд жүргөндөн кийин анын дабышында капарына албай коюу да кыйын болбоду. Анан сол терезени чаба жаап, айнегине жабышкан кар, тумчулана кийинип, бир капталы кар болуп өтүп жаткан кондуктордун кебете кешпири, сырттагы болуп жаткан катуу бороон жөнүндөгү сөздөр аны алагды кылды. Андан кийин анын баары баштагысындай эле бир калыпта кайталана берди. Баягыдай эле дүкүлдөп солк кетет, баягы эле терезеге жабышкан кар, баягы эле бирде ысып, бирде сууган ысык буунун илеби, баягыдай эле күүгүм жарыктан кишилердин өңү бүдөмүктөнөт. Баягы эле үн, баягы эле дабыштар. Ошондо Анна китебин окуп, окуганын түшүнө баштады. Аннушка терезенин үстүнө алып отурган кызыл баштыкты мээлейчен шадылуу колу менен кош колдоп кармаган бойдон үргүлөй баштады. Мээлейинин бири жыртык экен. Анна Аркадьевна окуганын окуп, аны түшүнүп жатканы менен башка бирөөлөрдүн турмушу жөнүндөгү окуя ага жакпады. Анткени өзү жашоону, турмушту эң эле катуу эңсей турган романдын аял каарманы оорулуу кишини баккан жерин окуганда, өзү ошо оорулуунун үйүндө дабышын чыгарбай басып жүргүсү келди. Парламентте мүчөсү сүйлөгөн жерин окуганда ал сөздү өзү сүйлөгүсү келди. Леди Мерре булкунтуп буудан минип ууга чыгып, ал жеңесин шылдыңдап, эсепсиз эрдиги менен эл журтту таң калтырган жерин окуганда өзү так ошондой болгусу келди. Бирок эрмек кылгыдай башка эчтеңке болбогондуктан ал жылтыраган жылмакай бычакты келишимдүү кичинекей колунун учу менен ойнотуп, китепти көжөлө окуй берди. Романдын каарманы самаган англичандардын бактысына барондук атак менен имарат жайга жетише баштаганда, так ошол имарат жайга Аннанын өзү дагы баргысы келип кетип, анан мунун өзү ал үчүн да, мен үчүн да уяттуу болор деген ой кокусунан оюна кылт этти. Бирок ал эмне үчүн уялмак эле? Мен эмне үчүн уялам, деди, ардана таңыркап. Анна китебин коюп, китеп тилгеч бычакты кош колдоп бекем кармап, креслонун артына чалкалай отурду. Уяттуу түк эчтекеси деле жок. Москвада болгон окуянын баарын ал терип-тепчип эстеп чыкты. Баары жакшы, баары орундуу көрүндү. Бал тамашасын, Вронскийди, анын ашык болуп суктанып жалооруган көз карашын, өзүнүн ага кылган мамилесин бүт эсине түшүрүп, андан уяттуу түк эчтеңке таба албады. Ошондой болсо дагы, так ушул учурду эсине түшүрүп, Вронскийди ойлогон кезде өз ичинен кандайдыр бир үн, көңүлгө жылуу, эң эле жылуу туюлат, ал гана турсун көңүлгө ысык сезилет деп шыбырагандай болгондо, өзү катуу уялып да кетти. Анын эмнеси бар экен деп, ал кайта чыйралып, ордунан козголуп, оңдоно отурду. Бул эмне деген жорук? Ошону тике карагандан жалтанамбы? Анын эмнеси бар экен? Мени менен бир офицер бала, экөөбүздүн арабызда. Кантип эле жалпы тааныштыктан башкача кандайдыр бир иш болмок эле? Анна корсунта быш күлүп, китебин кайра колуна алды. Бирок окуганынын түк эчтеңкесин түшүнө албады.
Анна китептелгич бычакты терезенин айнегине басып туруп, анан анын жып-жылма муздак сыртын өз бетине басты. Ошондо ойду жок жерден өзүнөн өзү кубанып, катуу күлүп жибере жаздады. Анын нервтери барган сайын комуздун кылындай кандайдыр бир бурама улам чытырата толгонуп бара жаткандай сезилди. Барган сайын көздөрү бакырай ачылып, буту колунун салаалары сабырсыздана кыймылдап, дем алганы өзүнөн өзү кысылып, бу калтыраган күйгүм жарык ичинен көзгө көрүнүп, кулакка угулгандын баары укмуштуудай ачык айкын. Вагон илгери карай кетип бара жатабы, жок ордунда туруп турабы, же артын көздөй чегинип бара жатабы деген күмөндүү сезим анын оюна кайра-кайра келе берди. Жанында отурган Аннушка бекен, же дагы башка бирөө болдубу? Тиги туткадагы илинип турган томбу же жырткыч айбанбы? Мен мында кайдан келип калдым болду экен? Мен өзүммүнбү же бөтөнмүнбү? Анын оюн ээлеген мындай эс учунан адашкандай арылуу кыялдан өзү да коркуп кетти. Бирок кандайдыр бир нерсе аны ошол кыялды көздөй тарта берди. Ал ага берилсе да, берилбесе да, анын ыркынан чыга алганы жок. Ал акыл эсин жыйнамакчы болуп, ордунан дароо туруп, сыртынан жамынган калың шал жоолугун ийининен серпип жиберип, жылуу кийиминин үстүнөн тагынуучу кийими жука пелеринкасын дагы чечип таштады. Ал 1 минутача акыл эсин жыйнап, бир да топчусу болбогон боз чапан кийип кирип келген кишинин меш жагуучу экендигин таанып, анын термометрде караганын, ал киргенде артынан муздак шамал менен кар бурушу уюлгуй түшкөнүн көрдү. Бирок ошол замат эле баары кайта башаламан болду да кетти. Жанагы шөлбүрөгөн мужик вагондун боорунан бир нерсе какыратып кыра баштады. Жаткан кемпир вагондун бүт узатасына бутун кериле сунуп жиберип, анан анын ичин капкара туманга толтурду. Анан бирөөнү барчалап союп жаткансыйт, кандайдыр бир нерсе кычыр-кучур деп келип, карсылдап кетти. Андан кийин бир кыпкызыл от көз уялта жалбырттап барып, анан капкараңгы болуп калкаланды да калды. Ошондо Анна бир жакты көздөй кулап кеткендей болду. Бирок мунун баары коркунучтуу болбостон кайта эң эле кызык көрүндү. Башы көзүнө чейин күпшү кар болгон бирөөнүн үнү бир неме деп анын кулагын тундурду. Анан ордунан өйдө туруп эсине келди. Ал станцияга келгенин, жанагы кар болгон неме кондуктор экенин билди. Жанагы чечинген шал жоолугу менен кийиме жакасын Аннушкага алдырып, аны үстүнө кийинип алып, эшикти көздөй басты. Сыртка чыгайын дедиңизби? Деп сурады Аннушка. Ооба, абага чыгып келейин. Бу жер аябай ысып кетти. Ошентип Анна эшикти ачты. Борошулуу шамал ага бет алдынан уюлгуп келип, бир тийип, аны менен эшикти талашты. Бул ага кызык тамашадай туюлду. Анна эшикти ачып сыртка чыкты. Шамал аны гана күтүп тургандай ышкырып, шуулдап, аны учуруп алып жөнөмөкчү болду эле. Ал муздак таянычты кармап, этегин кымтыланып, платформага түштү дагы вагонду айланып басып кетти. Шамал чыга бериште катуу болгону менен вагондун ыктоосундагы платформада анчалык эмес экен. Анна кымкарлуу муздак абаны жаны жайыла, көкүрөгүн толтура жутуп, платформа менен жарык болуп турган станцияны карап турду. Станциянын бурчунан алкына соккон катуу бороон вагондун дөңгөлөктөрү менен устундарга улуй уңшуй согулуп, боздоп жатты. Вагондордун устундарын, кишилердин, айтор көзгө көрүнгөндүн баарынын бир капталын кар уруп, ал барган сайын караандын баарын көмө берди. Бороон заматта басылып калып, анан кайта доолууланып сого баштаганда адам ага туруштук бере алчудай көрүнбөдү. Ошондой болсо дагы кандайдыр бир кишилер тамашалап сүйлөшүп, платформанын тактайларын чыйкылдатып жүгүрүп жүрүштү. Алар чоң-чоң эшиктерди тынымсыз ачып жабышат. Эңкейген кишинин көлөкөсү Аннанын бут астынан караң эте өтүп, анан балка менен шаңкылдата темир урулуп калды.
ойгу тойгу түшкөн караңгылыктын экинчи жагынан «Депешаны бер» деген ачуулуу үн чыкты. «Бери берген, номер 28» деп. Дагы ар түрдүү үндөр өкүрүп бакырып, үстү башын кар баскан, тумчулана кийинген кишилер жүгүрүп өтүп жатышты. Кандайдыр эки мырза оозундагы папиросунун отун жылтыратып, Аннанын жанынан өтүп кетишти. Анна каныга аба жутуп алайын деп дагы бир жолу терең демин алды дагы, анан муфтасынан колун чыгарып, таянышты кармап, вагонго кирмекчи болуп жатканда, аскерче кийинген бир киши фонардын дирилдеген жарыгын калкалап, Аннанын жанына келип тура калды. Анна карап алып, ошол эле замат анын Вронский экенин тааныды. Ал колун козырегуна шап алып, илгери көздөй эңкейе түшүп, бир ар немеде муктаждыгыңыз болуп жүрбөсүн, балким менин керегим тийип калбасын деп суранып калды. Анна аны бир топко чейин унчукпай мелтиреп карап туруп турду. Вронский көлөкөдө турса дагы, анын жүз көрүнүшү менен көз карашы Аннага ачык көрүнгөндөй болду. Бул кечээ өзүнө катуу таасир эткен, анын жетин албай ызаттаган көз карашы боло турган. Вронский көрүнгөн жерде учурай бере турган, бири-бирине окшошкон көп жигиттердин бири. Аны мындан ары эч качан эсиме албаймын деп, ал кийинки күндөрү жана бүгүн да бир нече ирет өзүнө өзү сөз берген болчу. Бирок азыр аны менен учураар замат кубанып да кетти. «Кайдан келдиң? Эмне кылып жүрөсүң?» деп. Ал үчүн андан суроонун кереги да жок эле. Анткени ал муну, эгер Вронский сиз кайда болсоңуз, мен да ошол жерде болгум келип, мында келип отурам деп айтаарын ап-ачык туюнду. «Сиздин да келе жатканыңызды билгеним жок эле. Эмне келе жатасыз?» деп Анна тутканы кармаганы бара жаткан колун кайра тартып алып, эрксизден кубанып, жадырап жайнап кетти. «Эмне келе жатат дейсизби?» деп кайталап, ал Аннанын көзүнө тигиле карады. «Сиз кайда болсоңуз, мен да ошондо болгону келе жатканымды билерсиз дейм. Менде андан башка эч кандай ылажы жок». Дал ошондо шамал кедергисин жемирип бузуп өткөндөй, вагондун төбөсүндөгү карды сапырылтып учуруп, жулунуп кеткен кандайдыр бир темир тунукени каңгырата сабай баштаганда, алды жактан паровоздун боздогон, кейиштүү, кол жойгон кыйкырыгы чыкты. Бороондун алай дүлөй келген бул кыяматы эми Аннага баштагыдан да бетер сонун болуп көрүндү. Вронскийдин ага айткан бул сөзү көңүлү самаган сөзү болсо да, ал артын ойлонуп корккон сөз эле. Анна эч кандай жооп бергени жок. Анын ичинде болуп жаткан катуу көрүнүштү Вронский анын жүзүнөн ачык байкады. «Эгер айтканым катуу тийсе, кечирип коюңуз», деди ал кулду куруп. Анын сөзү канчалык абийирдүү, ызааттуу болгону менен, ошончолук өкүм, туруктуулук менен айтылып жаткандыктан, Анна көпкө чейин эч кандай жооп бере албады. «Болбогон жаман сөз айтып жатасыз. Эгер сиз түзүк адам болсоңуз, бул айткан сөздөрүңүздүн бардыгын эсиңизден чыгарыңыз. Муну мен эч качан эстебеймин» деп Анна акырында сөзгө келди. «Сиздин сүйлөгөн сөзүңүздүн бирин да, кыймылдаган кыймылыңыздын бирин да эч качан унутпаймын, унута да албаймын». «Болду эми, болду» деп чоочуй сүйлөп, Анна Вронский телмире караган жүзүн канчалык сустайыңкы көрсөтүп өзгөртөйүн десе да өзгөртө албады. Муздак таянышты кармай тепкичке чыкты дагы вагондун оозгу бөлмөсүнө буйдалбай тез кирди. Болгон окуяны ойлонуп, бул кичинекей оозгу бөлмөчөгө токтоло калды. Ал ойлонуп өзүнүн сөзүн да, анын сөзүн да эстей алганы жок. Бирок минуталык сүйлөшүү экөөнүн арасын аябай жакындаштыра түшкөнүн көңүлүндө болжоду. Мындан ал коркуп да кетти, бактысы чалкып кубанып да кетти. Бир нече секунд токтоло калып, анан вагондун ичине кирип, өз ордуна барып отурду. Мурдакы аны кыйнаган оор абалы эми ошол калыбында болбостон кайта андан күчөп да кеткендей болду. Эми ал кокус бир нерсе болуп кетемби деп ар минута сайын коркунучтун ичинде болду. Анна бүт түнү бою уктаганы жок. Бирок аны ар кандай кыялга салып кыйнаган бул санаасы анчалык деле ачуу, анчалык деле кейиштүү эмес эле.
кайтаны кубандырган, жүрөгүн элжиреткен, көңүлүн сермелткен анын бирденкеси бар эле. Анна таңга маал отурган калыбынча бир аз үргүлөп кетип, анан көзүн ачса, айлана тегереги жапжарык, ап-апак болуп калыптыр. Поезд Петербургка келип дагы калган экен. Ошол эле замат үйү, күйөөсү, баласы эсине түшүп, ошолор жөнүндөгү жана ошол күнкү менен андан кийинки күндөрдүн тиричилик камылгасы анын оюн ээледи. Петербургка поезд келип токтоору менен ал сыртка чыгып, калың элдин ичинен көзүнө чалынганы күйөөсүнүн түрү болду. Күйөөсүнүн сустайыңкы көрүнүп, зыңкыя тарткан келбети менен, айрыкча анын тегерек калпагын тиреп турган кулагынын делдейген калканын таңыркай карап, ай Кудай-ай, эмнеликтен мунун кулагы мындай болуп калды экен, деп ичинен кейиди. Ал Аннаны көрөр замат адатынча эрдин шылдыңдай күлө кымтып, чаалыккан бакырайган көзү менен тике карап, аны алдынан тосо басты. Күйөөсүнүн житире караган, чаалыккан көз карашын учуратканда, аны башкача түрдө көрүүнү күткөн немедей, кандайдыр бир кейиштүү сезим анын жүрөгүн ойготту. Күйөөсү менен учурашканда, Аннанын көңүлүнө өзүнөн өзү кейигендей сезим туулуп, мунусуна айрыкча катуу таң калды. Мунусу күйөөсүнө калганда анткорлонуп, жайдары болмуш болгон капкачантан берки өзүнүн тааныш сезими болчу. Бирок ал бул сезимине башта анчалык абайлай берүүчү эмес эле. Эми ал муну ооруксуна ачык айкын түшүндү. Көрбөйсүңбү, күйүмдүү күйөөң үйлөнгөнүнө 2 жыл боло электей эле күйүп-бышып, өзүңдү көргөнү жанын үрөп келе жатат, деди, өзүнүн токтоо гана чыйылдап чыккан үнү менен. Бирөөнү шылдыңдап жаткансып, ар дайым аялы менен сүйлөшө келген түрү менен сүйлөп. Сереж аман эсенби, деди Анна. Саргая сагынгандагы тапкан пайдам ушул элеби, деди. Күйөөсү аман эсен. Ошол күнү Вронскийдин уктагысы келген жок. Ал же тике бет маңдайын мелтирей тиктеп, же кирип чыккандарды сынай карап орундукта кебелбей отура берди. Эгер бейтааныш адамдар баштадан эле анын кебелбеген токтоо түрүн адеп көргөндө, ага айраң таң боло турган болсо, эми ал андан бетер кербез, андан бетер текеберлүү көрүндү. Ал элди караганы менен алардын эч кимисин кишисинтип караган жери жок. Анын тике маңдайында отурган, округдук сутта кызмат кыла турган чапчаң жигит анын мындай түрүн көрүп ичинен жек көрүп да калды. Бул жигит өзүнүн буюм эмес, киши экендигин далилдемекчи болуп, анын папиросунан тартып, аны менен сүйлөшүп атурсун, аны түртүп, ага тийишип да көрдү. Бирок Вронский болсо, аны асылуу турган фонардан бетер мелтирей карап, кебелбей отура берди. Ал аны киши катарында эсептебегенинин натыйжасында жигиттен тынчы кетип, күйүп-бышып, күйүп-өлөктөнө берди. Вронскийдин көзүнө түк эчтеңке көрүнгөнү жок. Ал өзүн жун гана падышадай сезүүдө эле. Бул анын Аннага жагып калдым деп ойлонуп, маашырлангандыгынан эмес болчу. Ал азырынча буга өзү да ишенбей турган. Бирок бул Аннанын ага келтирген таасиринин натыйжасында шерденип, таалайга чөмүлгөндүгүнүн натыйжасында болгон болчу. Мунун натыйжасында эмне болуп, эмне кое тургандыгын өзү билген да жок. Ал туурасында ойлонгону да жок. Ушул убакка чейин анын чачылып, бириндеп жүргөн көчүнүн баары бирге топтолуп, кашая кабарган кубат менен жыргалдуу бир максатка багытталды. Мына ошондон ал таалайга батып отурду. Азыр анын оюндагы жалгыз нерсе ал Аннага чын көңүлдөгүсүн айткандыгы жөнүндө. Ал каяка барса да, өзү да так ушул жака бара жаткандыгы жөнүндө. Өмүрүнө жападан жалгыз маани берген анын бакты алайы эми анын бул аялды дайыма көзү менен көрүп, кулагы менен угуп турушу менен байланышкандыгы жөнүндө боло турган. Ал Балогово-Селтерский суусун ичкени вагондон чыгып, Анна менен учурашканда ага көңүлүндө болгон чын сөзүн эрксизден айта салды. Ал бул сөзүн айтканына эми өзү ыраазы болуп отурду. Анткени ал сөздү эми ал да билет. Эми ал да
Ал сөз туурасында ойлонууда. Ошентип ал түнү бою уктаганы жок. Вронский вагонго кайта келгенден кийин Анна менен кандайча учурашкандыгын, анын айткан сөздөрүнүн баардыгын баштан аяк эстеп, ойлонуп отурду. Келечекте болууга мүмкүн болгон турмуш сүрөттөрүнүн элестери анын жүрөгүн элжиретип, кыялында калкып жүрдү. Түнү бою уктабай чыккан Вронский Петербургка келип, вагондон чыгаары менен муздак ваннага түшкөн немедей сергей түштү. Аннанын өтүшүн күтүп, ал өз вагонунун жанында токтоп калды. Аннаны дагы бир көрүп алайын деди өзүнчө. Эрксизден жылмая күлүп, анын басканын, анын жүзүн дагы көрөйүн. Балким мени кылчая карап, жылмая күлүп, бир неме деп айтып да коёр. Бирок ал Аннадан мурда станциянын начальниги калың журтту аралай басып, урмат менен узатып келе жаткан анын күйөөсүн көрдү. Баса, күйөөсү эмес беле? Күйөөсү ага байланыштуу киши экендиги эми гана Вронскийдин эсине түштү. Ал Аннанын күйөөсү бар экендигин билсе да, анын анык бар экендигине ишенч эмес. Эми ал анын ийин башын, карашымчан кош шыйрагын көргөндөн кийин ал ага ишенди. Ошол күйөөсү деген неме Аннага өз менчигиндей ээсине шашпай гана аны колдон алганда, ал ага айрыкча чын ишенди. Алексей Александровичтин Петербургдагысындагыдай сергелең тарткан жүзүн, тегерек калпагын, менменсинген кылдат келбетин, саал, эңиштеген далысын көргөндө, Вронский ага чын ишенди дагы. Анан аябай суусап каныгаткан киши эптеп булакка жетип, бирок аны же кой, же чочко ичип, анын үстүнө аны ылайлап, булгап жатканын көргөн кишидей көңүлү итиркейленип, жийиркенди. Алексей Александровичтин белин бураңдатып, бутун тейтеңдете шилтеп басып бара жатканын көрүп, Вронский буга айрыкча катуу ыза болду. Ал Аннаны сүйүүгө жалгыз өзүм гана арзыймын деп ойлоно турган. Бирок Анна кадимкисиндей эле болуучу. Анын сын-сымбаты баштагыдай эле Вронскийдин бүткөн боюн чыйратып, делебесин козгоп, жанын бак таалайга батыра балкытып да жиберди. Анын 2-класстан жүгүрүп жетип келген немец кызматкерлерине буюмдарды алып, жөнөй бергин деп тапшырды дагы өзү Аннаны көздөй басты. Ал эрди катын экөөнүн бул адепке учурашканын көрүп, ашыктыктын курчуган сезими менен Аннанын күйөөсү менен сүйлөшкөндө ийменгенсип бара жатканын байкады. Жок, күйөөсүн сүйбөйт, сүйө да албайт деген тыянакка келди. Ал Анна Аркадьевнанын артынан жете бара жатканында, анын келе жатканын ал сезип, жакшы эле кылчайып карайын деп бара жатып, ал экенин билгенден кийин кайта күйөөсү менен сүйлөшүп калганын байкап, өзү кубанып да кетти. Түнүңүз жайлуу болдубу? Деп эрди катын экөөнө тең бирдей ийилип, бул таазимин Алексей Александровичке арналгандай көрсөткүсү келди дагы. Бирок өзүн ал тааныса да, тааныбаса да, анын өз эркине койду. Теңир жалгасын, өтө жакшы деп жооп кайтарды Анна. Аннанын жүзү чарчаңкы көрүндү. Бирде күлүңдөп, бирде жадырап жайнап кеткен кадимки анын ажары эми байкалбады. Ошондой болсо дагы Аннанын көзү ага чалыша түшкөндө, андан заматтын ичинде кандайдыр бир нур жарк этти дагы ошол замат кайта өчтү. Вронский муну көрүп бактыга бата жым этти. Вронскийди тааныйт болду бекен деп, ал күйөөсүн сынай карады. Алексей Александрович бул ким эле дегенсип, Вронскийди кыртышы сүйбөй бүшүркөдү. Вронскийдин токтоо, эрдемсинген мүнөзү Алексей Александровичтин эрдемсинген суз мүнөзүнө дал ушул жерде чалгы ташка тийгендей келип бир тийди. Граф Вронский эмеспи? Деди Анна. Тааныш болсок керек эле, деди Алексей Александрович кайдыгер гана. Ага колун сунуп жатып. Тияка энеси менен барып, кайта уулу менен келипсиз? Ар бир сөзүн жөн эле кол колго берип жаткандай таптап айтып, отпускадан кайтып келе жаткан болорсуз, деди дагы жооп күтпөстөн аялына кадимки адатынча тамашалай сүйлөдү. Москвада коштошуп ажырашкан чакта көздүн жашы көл болуп аккан чыгар.
Ал аялын айткан бул сөзү менен Вронскийге бизди өз жайыбызга койсоңуз экен деген сыр берип, аны карай эмерилип кош айтып, колун калпагынын кырына тийгизди. Бирок Вронский аны капарына албагандай Анна Аркадьевнага: "Кокус сиздикине барып калсак, эрөөң көрбөссүздөр", деди ал. Алексей Александрович чаалыккан көзү менен аны карап алды. "Келгениңиз жакшы", деди Алексей Александрович кайдыгер гана. "Биз дүйшөмбү күнү кабыл алабыз". Ошондой деп, ал Вронскийден ажырашкандан кийин аялына: "Сени тосуп чыгып, сага күйүмдүүлүгүмдү көрсөтө алгыдай жарым саатча убактымдын болгону жакшы болбодубу", деди, дагы эле тамашалап. "Кадырыма жетсин деген ой менен күйүмдүүлүгүңдү кайта-кайта айтып жатсаң керек" деп, Анна дагы тамашалап, алардын арт жагынан келе жаткан Вронскийдин баскан дабышына эрксизден кулагын салды. "Койчу, ошондо менин кандай ишим бар эле?" деп ичинен ойлонду дагы, өзү жокто баласы Сережа кантип жүргөнүн күйөөсүнөн сураштыра баштады. "Ой, эң эле сонун, Мариетте эң эле жакшы жүрдү" дейт. "Анан сенин көңүлүңдү оорутса дагы айтайын, ал сени күйөөңчүлүк сагынып капарына алганы да жок. Мага бир күнүңдү кыйгандыгың үчүн дагы мерси, курбум. Биздин сүйүктүү самоурубуз сенин келгениңе жетине албай кубанат". Атактуу графиня Лидия Ивановнанын бардык нерселер туурасында күйүп пыша бергендиги үчүн ал аны самоор деп атай турган. "Ал сени жаны калбай сурап жатты. Эгер айтканымды орунду тапсаң, сен бүгүн ага барып кой. Ал бардык нерсе жайында болсо деле кей берет эмеспи. Азыр өз камкордугунан тышкары Облонскийлерди жараштыруу камында". Графиня Лидия Ивановна күйөөсүнүн жакын дос кишиси эле. Петербургдагы төрөлөр коомчулугунун ийримдеринин бири аныкында чогулуп тура турган. Күйөөсү аркылуу аны менен Анна баарыдан дагы жакын байланышта болуучу. "Мен ал кишиге кат жазган эмес белем. Ал иштин жайын толук билгиси келет. Эгер чарчабасаң, барып келгин, курбум. Болуптур сага каретаны Кондратий дайындап берет. Мен болсом комитетке кеттим. Ошентип обедти жалгыз ичпей турган болдум", деп Алексей Александрович тамашасыз сөзүн улантты. "Деги койчу, өзүңө аябай үйүр алып да калыпмын". Ошентип ал аялынын колун көпкө кыса кармап, куштарлана күлүмсүрөй карап туруп, каретага отургузду. Анна үйүнө келгенде алдынан биринчи болуп тосуп чыккан уулу болду. Тарбиячысынын кыйкыргандыгына карабай, баскыч менен жүгүрүп түшүп, жаны калбай сүйүнүп "Апа, апа" деп кыйкырды. Бала жүгүрүп жетип, энесинин мойнуна асылды. "Мен сизге апам деп айтпадым беле?" деп бала тарбиячысына кыйкыра сүйлөдү. "Мен билгемин". Анна баласын көргөндө адагы күйөөсүндөй эле көңүлүн суута таасир этти. Ал баласын өзүнүн бул болгон чын түрүнөн артыгыраак деп ойлогон. Баласынын болгон түрүн өөп чыттап жыргалга батуу үчүн ал болгон чындыкка моюн сунуп, ага көнүүгө тийишеле. Бирок баласы так ошол болушунча эле анын тармалданган ак саргыл чачы, мөлтүрөгөн көгүлтүр көзү, тырсыйта байпак кийилген түптүз толук буту эң эле татынакай болуучу. Баласы менен бирге болуп, анын эркелеген кызыгына батып, Аннанын жүрөгү элжиреп да кетти. Баласынын жайдары, жадырап жайнаган сүйкүмдүү көз карашын көрүп, анын эселек суроолорун укканда көңүлү жайланып, санаасы тынчыгандай болду. Анна Доллинин балдары жиберген белектерин алып берип, Москвада Таня деген кыз бар экенин, Танянын окуй ала турганын, ал тургай башка балдарды дагы окута ала тургандыгын уулуна сүйлөп берди. "Мен андан жаман бекемин", деди Сережа. "Дүйнөдө сенден артык менин эч кимим жок. Аны билемин", деди Сережа күлүмсүрөп. Анна кофесин ичип бүтө электе эле графиня Лидия Ивановнанын келгенин ага келип айтты. Графиня Лидия Ивановна илдеттүү кишидей бети саргайган, келишимдүү ойчул кара көзү жайнаган, узун бойлуу, толук аял боло турган. Анна аны жакшы көрүүчү, бирок ал анын болгон кемчиликтеринин баарын бүгүн биринчи көргөн кишидей болду. Ошентип, курбум, оливковый дарактын бутагын алып барып, элдештирип келдиңби?
Графиня Лидия Ивановна Аннанын үстүнө кирери менен сүйлөдү. Ооба, алар биротоло тынышты. Бирок биз ойлогондой алардын анчалык деле маанилүү эчтенкеси жок экен, деди Анна. Анан калса, Велсеор. Жеңем эң эле ыкчам. Бирок өзүнө тиешеси болбогондун баарын билүүгө кызыккан графиня Лидия Ивановнанын өзү кызыккан нерсеге көңүл койбой турган адаты бар эле. Ал Аннанын сөзүн торой сүйлөдү. Ооба, арамдык, түйшүк дегениң дүйнөдө эң эле көп эмеспи? Бүгүн аябай убара болдум. Эмнеге? Деди Анна араңдан зорго күлкүсүн тыйып. Мен чындык үчүн курулай найза кагыштырып жүрүп, өзүм да чарчап бүтмөк болдум. Кээде тырп эткидей алымда калбайт. Эже сиңдилердин иштери бул соопчулук жолун көздөгөн диний патриоттук мекеме боло турган. Жакшы оңолуп бара жаткандай болду эле. Алиги мырзалар менен эч кандай иш бүтүрүүгө болгудай эмес. Графиня Лидия Ивановна тагдырына моюн сунгандай өкүнүштүү кошумчалай сүйлөдү. Алар ошол пикирге жабынып алышып, анын тамтыгын чыгара бүлдүрүп талышты. Анан сүйлөгөн сөздөрү тайыз, түк эчтенкеге арзыбайт. Бул иштин маанисин сиздин күйөөңүз болуп, 2-3 киши гана түшүнөт. Калгандары аны кулатуунун аракетинде. Кечээ мага Правдин кат жазган экен. Правдин чет өлкөдө жүргөн белгилүү панславист боло турган. Графиня Лидия Ивановна анын катынын мазмунун айтып да берди. Андан кийин графиня чиркөөлөрдү бириктирүү аракетине каршы жүргүзүлгөн бир катар жаман кыянат иштерин айтып, анан шашып-ушуп жөнөп кетти. Анткени ал бүгүн дагы бир коомдун жыйналышына катышып, славяндар комитетине барууга тийиш болчу. Бул баштадан эле ушундай эмес беле? Муну башта эмнеликтен байкабай келдим экен, деди Анна өзүнчө. Же ал бүгүн графинянын эң эле капалуу болгондугунанбы? Чындыгында бул адам күлгүдөй жорук. Издегени жакшылык, өзү чын христианка боло туруп, ачууланат да жүрөт. Элдин баары ага душман, ал эми анын душманынын баары христиандар менен соопчулук жолунда жүргөн кишилер. Графиня Лидия Ивановна кеткенден кийин жакын таанышы директордун аялы келип, шаардагы болгон жаңылыктардын баарын сүйлөп берди. Абетке кайта келмекчи болуп, саат 3-тө бул аял кетти. Алексей Александрович министерствода боло турган. Анна жалгыз өзү калып, абетке чейин калган убактысынын ичинде ал уулу тамак ичкенде анын үстүндө болду. Ал башка тамак иче турган. Анан өзүнүн буюм тайымдарын жыйнаштырып, столунун үстүнө үйүлүп жаткан кат кабарды окуп, аларга жооп кайтарды. Жол үстүндө келе жатып, анын өзүнөн өзү уялып, сабырсыздана бергени эми биротоло басылды. Өзүнө көлмүш болгон турмуш шартына келип киргенден кийин эми ал өзүн баштагысындай туруктуу сезип, кайта кадимкисиндей кубаттана түштү. Өзүнүн кечээги жайын ойлонуп, ага таң калат. Эмне болду эле? Эчтенке. Вронскийдин айтканы дайынсыз бир сөз, аны оңой эле тыйып коюуга болот. Анан ага орунду жооп кайтардым. Муну күйөөм айтууга болбойт, айтуунун кереги да жок. Муну күйөөм айтсам, анда маанисиз нерсеге маани бергендикке жатат. Бир жолу Петербургда күйөөсүнүн карамагында иштеген бир жигит ага ашыктыгын айткандыгын күйөөсүнө айтып койгон болчу. Ошондогу Алексей Александровичтин коомдо жүргөн аялдын ар бири ал сыяктуу шойкомду иштерге кездеше берет. Бирок мен сенин абийирдүүлүгүңө ишенем. Андыктан сени да, өзүмдү да күңүчүлүктүн күйүтүнө куру бекер сала бербейм деп айтканы эсине түштү. Демек аны айтып эмне кылам? Ооба, тобо кылдым, айтуунун кереги да жок, деди Анна өз ичинен. Алексей Александрович саат 4-тө министерстводон келди. Бирок аялдын үстүнө кирүүгө жетише албады. Мындай учур анын турмушунда көп болуучу. Күтүп отурган даттануучуларды кабыл алып, иш башкаруучу алып келген кайсы бир кагаздарга кол коюу менен ал туп-туура кабинетине барып кирди. Абетке Карениндердикинен ар дайым 2-3 киши тамак ичип тура турган. Алексей Александровичтин аталаш карыган эжеси, департаменттин директору аялы менен Алексей Александровичтин карамагына кызматка келген дагы бир жигит келди. Алар менен сүйлөшүп эрмектешип отурганы Анна мейманканага келип кирди.
Петр биринчинин колу сааты туура 5 болуп, 5-чи коңгуроосун урганы жатканда Алексей Александрович ак галстук байланып, 2 жылдыз тагылган фраген кийип кабинетинен чыкты. Анткени тамак ичери менен анын бара турган иши бар эле. Алексей Александровичтин өмүрүнүн ар бир минут убактысынын баары бөлүштүрүлгөн. Ар күнү иштеле турган жумушун иштеп бүтүрүү үчүн ал убактысын айрыкча тыкандык менен жумшай турган. Ашыкпа да, тынбагын деген анын өз урааны боло турган. Ал залга келип кирди. Отургандар менен ийиле эсендешип, аялын күлүмсүрөй карап ары бери отура кетти. Ошентип менин жалгыздыгым бүттү окшойт. Кое кал эми, кишинин жалгыз тамак ичкенинин өөндүгүн сураба. Ал өөндүгүн деген сөздү таптап айтты. Тамак үстүндө аялынын Москва жайын сураштырып отурду. Мыскылдай күлүмсүрөп, Степан Аркадьевич туурасында дагы сураштырды. Бирок аңгеме көбүнчө жалпы багытта болуп, Петербургдагы мекеме иштери менен коомчулук иштери жөнүндө сүйлөнүп жатты. Тамактан кийин ал жарым саатча коноктор менен бирге болуп, анан баягыдай эле күлүмсүрөй, аялынын колун кысып, үйдөн чыгып кеңешмеге жөнөп кетти. Анна бу сапар өзүнүн келгенин угуп, атайын чакыртып жиберген княжна Бетси Тверская менен театрга да барганы жок. Барбай калганы көбүнчө анын атайы кийип бармакчы болгон көйнөгү бүтпөй калган себептүү болду. Коноктор кеткенден кийин Анна үстү башын, туалетин карап көрүп, капа болду. Ал Москвага кетер алдында ишмер аялга оңдоткону 3 көйнөгүн берип кеткен. Дегенкисин айтканда, ал өзү кымбат болбосо да, келиштире кийингендин эң чебери болуучу. Көйнөктөрдүн оңдолгон жиги кайта оңдолуп, мындан 3 күн мурда даяр болууга тийиш эле. Көрсө 2 көйнөгү такыр бүтпөптүр. Ал эми бирөө болсо, Аннанын өз көөнүндөй болуп оңдолгон эмес экен. Ишмер аялдын өзү келип, ушундай болгону жакшы деп айтып туруп алганда, Анна чыдай албай ага катуу айтып коюп, кийин аны эстегенде өзү уялып да жүрдү. Ал капасын такыр таратайын деген ой менен баласынын бөлмөсүнө барды. Кечкисин бүт уулу менен бирге болду дагы, анан аны өзү уктатып, өз колу менен чокунтуп, жуурканын жаап койду. Эч жакка барбаганына, ошол кече ошончолук көңүлдүү өткөнүнө өзү аябай кубанды. Анан санаасы тынчып, көңүлү жайлангандан кийин темир жолдо ага эң эле маанилүү болуп туюлгандын баары, көрсө төрөлөр коомунун турмушунда боло бере турган жөнөкөй болумсуз кокустуктардын бири экендигин, анын өзгөнүн алдында да, өзүнүн алдында да уялгыдай түк эчтенке жок экендигин ал эми ачык айкын туюнду. Анна колуна англис романын алып, камень очоктун жанына барып отуруп, күйөөсүнүн келишин күттү. Туура саат 9:30 күйөөсү каккан коңгуроо болуп, ал үйгө кирип келди. «Келдиңби деги?» деди Анна күйөөсүнө колун сунуп. Күйөөсү анын колун өөп жанына келип отурду. «Айтор, сапарың кайырдуу болгондой көрүнөт», деди күйөөсү. «Ооба, көңүлдөгүдөй болду», деп баарын Анна кайта башынан графиня Вронская экөөнүн саякатын кандайча барып жеткенин, темир жолдо болгон окуялардын баарын айтып берди. Андан кийин эң абалы агасын, анан Доллини көрүп, аларга боору ооруп кеткенин сүйлөдү. «Ал сенин бир тууганың болсо да, андай кишиге кечирим кылууга болбосо эле деп ойлоймун», деди Алексей Александрович катаал түрдө. Анна күлүмсүрөп койду. Чын пикирин айтууга келгенде, туушканына дагы карабай турганын далилдөө үчүн күйөөсү муну айтып отурганын ал түшүндү. Анна күйөөсүнүн бул мүнөзүн жакшы билүүчү жана анысын жакшы да көрүүчү. Аларды көңүлдөгүдөй тааныштырып, кайтып келгениңе өтө кубанам, деп ал сөзүн улантты. Баса кеңешмеде кабыл алынган менин эрежелерим жөнүндө анда эмне деп жатышат? Бул эреже туурасында Анна эчтенке уккан эмес. Күйөөсү үчүн эң эле маанилүү болгон бул маселени эсинен чыгарып койгондугу үчүн өзү уялып да кетти. «Бу жерде ал туурасында эң эле катуу чуу болду», деди күйөөсү курсанттана жылмая күлүп. «Алексей Александрович бул иш аркасында өзү үчүн болгон бир кубанычтуу нерсени айткысы келип турганын Анна байкап, күйөөсүнө суроо берип, жөлөп, анысын айттырууга шыктандырды.
Анын эрежесинин өткөрүлүшүнүн натыйжасында ага болгон кызуу кол чабуулар жөнүндө да ал ошондой эле мактанган түрдө жылмая күлүп сүйлөп берди. Мен буга аябай кубандым. Бул акыры бизде да туура туруктуу көз караштар боло баштагандыгын далилдейт. Нан, кам каймак менен экинчи стакан чайын ичип болгондон кийин Алексей Александрович ордунан туруп өз кабинетин көздөй басты. Сен эч жака барбаптырсың го? Балким зериккен да чыгарсың, деди ал аялына. Жок, деп Анна анын артынан удаа ордунан туруп күйөөсүн зал аркылуу кабинетине узата басты. Азыр эмне окуп жатасың, деп сурады Анна. Азыркы окуганым Герцог де Лильдин Тозок поэзиясы, деди күйөөсү. Эң эле сонун китеп экен. Сүйгөн кишинин кемчилдигине күлгөндөй. Анна күлүмсүрөп койду дагы колу менен күйөөсүнүн кол алдынан сүйөп, аны кабинеттин эшигине чейин узатып койду. Күйөөсүнүн өнөкөт болуп кеткен, кечинде окуй турган адатын ал жакшы билүүчү. Күйөөсү убактысынын баарын өзүнүн кызмат милдетин аткарууга жумшаганына карабастан, акыл сферасында пайда болгон бардык сонун нерселерден да куру калбай, аларды такай байкаштыра жүргөнүн жакшы билүүчү. Күйөөсүнүн саясий, философиялык, диний китептерге чын дили менен кызыгып, ал эми искусство анын жаратылышы үчүн бүтүндөй жат экендигин, бирок ага карабастан, дурус табыраак айтканда, ошонун натыйжасында Алексей Александрович бул жагынан даңазалуу болгон китептин бирин койбой окуп чыкканды өзүнүн милдети катары түшүнгөндүгүн дагы Анна жакшы билүүчү. Саясат, философия, дин маселелерине Алексей Александрович сын көзү менен карап, андан өзүнчө жаңы түшүнүктөрдү издештире тургандыгын да ал билүүчү. Ал эми өзү такыр түшүнө албай турган искусство менен поэзия жөнүндө, айрыкча музыка жөнүндөгү анын пикирлери ачык айкын жана так боло турган. Ал Шекспир, Рафаэл, Бетховен жөнүндө, поэзия менен музыканын жаңы мектептеринин мааниси жөнүндө сүйлөгөндү ал жакшы көрүүчү жана алардын баарысын өз орду менен өтө жүйөлүү сүйлөй турган. Болуптур, Кудай өзүңө кубат берсин, деди Анна кабинеттин эшигинин алдына келгенде. Анда күйөөсү үчүн шам калкалагандай абажур менен графин суу даярдалып, креслонун жанына коюлган. Мен барып Москвага кат жазайын. Ал аялынын колун кысып, колунан дагы өптү. Кантсе дагы өз алдынча жакшы, бейпил, мээримдүү киши, деди. Анна ичинен өз бөлмөсүнө келгенден кийин кимдир бирөө анын күйөөсүнө сын тагып, аны сүйүүгө болбойт деп жамандап жаткансып. Ал күйөөсүн жактады, бирок кулагы айласыз калкайып кетиптир. Же чачын алдырганга ошондой болдубу? Туура саат 12-де Анна Доллиге жазган катын аяктап калган учурда туфличен кишинин салмактуу баскан табышы чыкты. Анан жуунуп таранып китебин колтуктаган Алексей Александрович аялынын жанына келди. Болбоду, болду эми, деп башкача бир күлүмсүрөй айтып, жатак бөлмөгө кирип кетти. Муну андайча карагыдай анын кандай акысы бар эле, деп Анна Вронскийдин Алексей Александровичти караган көз карашын эсине түшүрдү. Анна чечинип жатак бөлмөгө кирип, бирок анын жүз көрүнүшү Москвадагыдай күлүмсүрөп, көз карашы жадырап жайнаганы жок. Кайта анын тескерисинче көзүнүн нуру өчкөндөй, же болбосо терең бир жерине жашырылып калгандай көрүндү. Вронский Москвадан кетеринде Морскаядагы өзүнүн чоң квартирасын досу, жакшы көргөн жолдошу Петрицкийге калтырып кеткен. Петрицкий анчалык аты жөнү чыкпаган дөөлөттүүлүгү мындай турсун, кайта ар дайым карызданып, ар дайым кечинде мас боло жүргөн, ар түрдүү шылдыңдуу, ыплас кылык жоруктар үчүн гауфахтыга түшө берген, бирок жолдоштору да, начальниктери дагы жакшы көргөн жаш поручик боло турган. Вронский темир жолдон саат 12-де өз квартирасынын жанына келип, эшигинин алдында тааныш извозчик каретанын турганын көрдү. Каккан коңгуроосунун ордуна үйдүн ичинен эркектин каткырыгы менен шыңкылдаган аялдын үнү кылды. Анан шумпайлардын бири болсо
киргизбегиле деген Петрицкийдин үнү кулду. Вронский деншигине менин келгендигимди буларга билдирбегин деди дагы. Акырын оозгу бөлмөгө кирди. Петрицкийдин көңүлү жакын таанышы баронесса Шильтон көк жашыл атлас көйнөгүн жаркылдатып, тамылжыган ак саргыл жүзү менен парижче сүйлөп, ырчы чымчыктай тилин безеп, тегерек столдо кофе кайнатып отурган экен. Петрицкий пальточон, ротмистер Камировский толук формасы менен, булар туура кызматынан мында келген болуу керек. Баронессаны ортого алып отурушуптур. О, баракелде, Вронский турбайбы? Петрицкий орундугун калдыратып, ордунан ыргып турду. Мына кожоюндун өзү. Баронесса, буга жаңы чайниктен кофе коюп жибериңиз. Келериң ойдо жок эле. Кабинетиңиздин көрктөнгөнүнө ыраазы болорсуз дейм деп, ал баронессаны жаңсады. Тааныш чыгарсыңар дейм. Ананчы Вронский баронессанын кичинекей колун кысып, жаркырай күлүмсүрөдү. Тааныш болбогондочу, эзелки достонбуз. Сиз жолдон келген экенсиз. Мен жолдон кетейин, деди баронесса. О Кудай, отурбай жөнөйүн, бекер саат болбой. Жүргөн жериңиздин баары сиз үчүн үй эмеспи? Баронесса, деди Вронский. Саламатпы? Камировскийдин колун кайдыгер кысып, кошумчалап койду. Сиз эч качан мындай жулуу сөз сүйлөгөндү билбейсиз, деди баронесса Петрицкийге. Жок, эмнеге сүйлөй албайын? Тамакка тойгонумдан кийин мен да мындан кем сүйлөбөймүн. Тойгондон кийин шаңшыганыңыз мөрөйгө жатпайт. Эмесе сизге кофе куяйын. Аңгыча жуунуп, таранып келиңиз. Баронесса кайта ордуна отуруп, камсырай жаңы кофе чайниктин бурамасын бурады. Пьер, кофени алып бергин деп, ал анын Петрицкий деген фамилиясын Пьер деп атап, аны менен болгон жакындыгын жашырбай турган. Дагы үстүнө кошо түшөйүн? Бузуп албаңыз. Жок, бузбаймын. Баса аялыңыз кана, деди. Күтпөгөн жерден баронесса Вронскийге жолдоштору менен сүйлөшүп жатып сөзүн туруп. Биз мына сизди үйлөндүрүп да койгонбуз. Аялыңызды ала келгениңиз жокпу? Жок, баронесса. Мен сыгаан болуп туулгам. Ошол сыгаан боюнча өлөмүн. Аныңыз жакшы, өтө жакшы. Келе колуңузду. Баронесса Вронскийдин колун ошол кармаган бойдон. Ага тамашалап бура сүйлөп, өзүнүн турмушунун келечеги жөнүндө ойлогон долбоорун айтып, андан акыл сурап жатты. Ал менин талак катымды бербей жүрөт, эми мен кантме келем? Ал деген анын күйөөсү боло турган. Эми аны менен соттошоюн деп жатам. Кандай акыл айтасыз? Камировский, кофени карай отуруңуз. Ташып кетпесин. Менин бошой албай жатканымды көрүп турбайсызбы? Менин соттошконум оң, себеп дегенде өзүмө тиешелүү өз дөөлөтүмдүн башын ачып алайын дейм. Мунун акмакчылыгын көр, мени чанып жүрөт дейтимиш, деп баронесса мурдун чүйрүп койду. Ошого шылтоолоп, менин имарат курулуштарымды колунан чыгаргысы келбейт. Вронский жакшынакай аялдын быдылдай сүйлөгөн шайыр сөзүн чын пейили менен кубанып угуп, аны ого бетер көкүтүп, оюн чындан акылын айтып, ал дароо эле бул сыяктуу аялдар менен тамашалашып көнүп калган үйрөнүшкөн адатына келе түштү. Вронский Петербургдагы таанылган кишилердин баарын бири-бирине жуушпаган, карама-каршы эки сортко бөлө турган. Анын бири төмөнкү сорттогу эркек деген никелешип кошулган аялы менен өмүрүн өткөрүү керек. Кыз күнөөсүз, аял абийирдүү, эркек кайраттуу, токтоо, чыдамдуу болууга тийиш. Бала тарбиялап, өз эмгеги менен оокатын кылып, алган карызынан кутулуп турууга тийиш деп, дагы ушул сыяктуу ар түрдүү акмакчылыктарды ойлонуп келжиреген, эси жок, баарыдан дагы күлкү келтирген шылдыңдуу кишилер боло турган. Бул сорттогулар эски салттагы кор кишилер болчу. Ал эми алардын башка сорттогу сын-сымбаты келишкен, көркөмдүк, жоомарттык, эрдик, шайырдык негизги сапаты болгон,
көңілі түшкөн нерсеге тартынбай киришкен, андан тышкаркынын баарын кор көргөн чынык адамдар боло турган. Бул сортко алардын өздөрү кошулат. Москвадан ала келген бүтүндөй бөтөнчө дүйнөнүн таасиринен кийин Вронский адегенде бир аз гана апкаарый түштү. Анан ошол замат эле эски такыясын кайта кийгендей өзүнүн баштагы чөйрөсүнүн шайыр коонак салтына түштү да кетти. Кофе ошол боюнча бышканы жок. Ташып кетип кымбат баалуу килеми менен Баронессанын көйнөгүнө төгүлүп, баарына чачырап, аларды уу-чуу түшүрүп, катуу күлдүрдү. Мындан өздөрүнүн күткөнү да ошондой тамаша боло турган. Болуптур эми, кош болуңуздар. Болбосо сиз жуунгудай эмессиз. Адептүү кишинин жуунбай калган күнөөсүн бекер мен көтөрүп калгыдаймын. Ошентип сиз анын кекиртегине бычак такай бер дейсизби? Сөзсүз такаганда да сиздин колуңуз анын оозуна жакын болсун. Ошондо колуңуздан өөп, иш көңүлдөгүдөй тынчымакчы, деди Вронский. Ошентип бүгүн француз театрына бара турган болдукко. Баронесса көйнөгүн шуудуратып көздөн кайын болду. Комаровский дагы ордунан турду. Вронский анын кетейин дегенин күтпөй эле ага колун берип коштошуп, жуунучу бөлмөнү көздөй басты. Петрицкий Вронский жуунуп жатканында ал кеткенден бери өзүнүн алабалын, турмушунда болгон өзгөрүүлөрдү кыскача айтып берди. Акчасы такыр бүтүптүр. Атасы түк эчтеке бербей турган. Карызын дагы төлөбөй турган болуптур. Кийим тигүүчү каматмакчы болуптур. Башка бирөө дагы каматамын деп кезениптир. Полктун командири эгер мындай жаңжалдары тыйылбай турган болсо, кызматтан чыгышын керек дегенди айтыптыр. Баронесса тажатып, анын акча беремин дегени жүрөгүнө майдай тийиптир. Күн чыгыш түспөлдөнгөн. Тимеле күн Ребекка Генридей болгон бир укмуштуу сонун силки бар экен. Аны Вронскийге көрсөтмөкчү болду. Беркушев менен да кечээ күнү жаман айтышып калыптыр. Ал секундант жибермекчи болгон экен, бирок андан түк эчтеңке чыкпай тургандыгы белгилүү. Жалпы айтканда баары тең сонун, эң эле кызык. Андан ары жолдошуна өзүнүн алабалын дагы толугураак билүүгө болбой, Петрицкий улам биринен сала бири кызык жаңылыктарды айта баштады. Вронский 3 жылдан бери туруп, көнүп калган квартирасында ошончолук өзүнө канык болгон Петрицкийдин аңгемелерин угуп отуруп, көнүмүш болгон. Петербургдун ой санаасыз турмушуна кайтып келишинин кубанычына батты. Ойгойчу Вронский кыпкызыл болгон, бакыбат мойнуна суу куюлуп жаткан жуугуштун чөмүчүн кое берип кыйкырды. Ойгойчу деп кыйкырды ал, Лора Фертинговду таштап, Малеевке тийди деген кабарды укканда, ал баштагыдай эле баарына ыраазыланган эсер боюнча элеби? Ал эми Бузулаков кандай? Айтмакчы, Бузулаковдун кызыгы бар, укмуш эми. Петрицкий кызый сүйлөдү. Ал бал тамашасы дегенде үзүлүп түшчү эмес беле? Падыша сарайында болгон балдын биринен да калбай турган. Болгон чоң балдын бирине каска кийип барыптыр. Сен жаңы касканы көрдүң беле? Эң эле жакшы, анын үстүнө жеңил да. Ал карап турса кое тур, укпайсың эми? Ооба, угуп жатам. Вронский түктүү сүлгү менен сүртүнүп жатып жооп кайтарды. Улуу княгиня кандайдыр бир элчи менен өтүп бара жатып, тиги шорун каткырдын багына алар каска жөнүндө сүйлөшүп калат. Ошондо улуу княгиня ага жаңы касканы көрсөтмөкчү болот. Тиги баатыр акеңдин турганын көрөт. Анын кандайча каскачан турганын Петрицкий туурап көрсөттү. Улуу княгиня анын каскасын сурап калат. Тиги бербейт. Бул эмнеси деп элдин баары ага таң калат. Эл ага көзүн ымдайт, башын жаңсайт, кабагын чытат, бергин дешет, бербейт, былк этпей тура берет. Эми анын кызыгын кое кал, алиги неме атың өчкүр. Келип каскасын бергин десе бербейт. Ал анын башынан жулуп алып, улуу княгиняга берет. Жаңысы мына ушул дейт, улуу княгиня. Анан касканы көмкөрөсүнөн айландырат. Ошондо кызыгың түшүп, андан дабыр-дубур төгүлөт да кетет. Көрсө, ал мурут конфет болгондо дагы конфети 2 кадак экен. Жымырып ала койгон экен баатырың. Вронский боору катып күлдү.
Андан кийин көпкө чейин бөтөн сөз болуп жатканда дагы Каска эсине түшө калса эле болду. Өзүнүн бекем, тегиз тиштерин кыркалата көрсөтүп, куунак күлкүсү менен каткырыкты сала турган. Вронский болгон жаңылыктарды уккандан кийин лакейинин жардамы менен чоң кийимин кийинди дагы кызматына көрүнгөнү жөнөдү. Кызматына көрүнгөндөн кийин агасына Бетсиге барып, анан Каренинаны учуратууга мүмкүн болгон коомго бара баштоо максаты менен дагы бир нече үйгө кирип, учурашып чыкмакчы болуп ниеттенди. Ал качантан берки Петербургдагы адатындай эле түн жарымына чейин кайта кайтпастай болуп үйүнөн жөнөп кетти. Сиздер орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Анна Каренина романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.